Азыр болсо бул жакта Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана президенти Режеп Тайип Эрдоган Азербайжандын президентин узатып бара жаткан чагы бул жакта анын автоунаасы күтүп турат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду дал ушул жерден тосуп алат. Saat 20:00. Ага карабастан Садыр Жапаров Эрдоган менен жолугууга бет алды. Анткени эки өлкөнүн достук мамилеси бекем. Бор достук мамилени дагы да бекемдөөгө эки тарап тең кызыктар. Ошентип Режеп Тайип Эрдоган аз катар тизилген Ардак Кароол менен бирге президенттик комплексинин алдынан мамлекет башчысы Садыр Жапаровду колунан бекем кармап тосуп алды. Кандайсыз? Эки өлкө лидерлери кыргыз-түрк эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташууну талкуулады. Режеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаровго ушул жылдын февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровдун колдоосун сезип жатканын, ал биринчилерден болуп көңүл айтканы Түркия эли үчүн бир тууган кыргыз элинен мындай колдоо күч кубат берерин билдирди. 16 март бул ажайып кооздук Анкарадагы президенттик комплекстин короосу көк асмандын элесин калтырган килем төшөлүп, Ардак Кароолдагы ага түспөлдөш кийинген байыркы кыргыздардагы көк асаба көтөргөнү белгилүү. Тарыхый аскердик кийимдерди кийген бул жоокерлер Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлерин күтүп жатышат. Анкарадагы эл аралык жыйынга Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандар боюнча бордош өлкөгө колдоо көрсөтүү жана уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызматташуусу талкууланат. Ал арада президенттер эстеликке сүрөткө түшчү фото аймакты дагы даярдоо иштери жүрүүдө. Айтор баардык желектер өз ордун тапты. А бирок мында бир кемчилик бар. Аны президенттин сүрөтчүсү дароо байкап оңдоттурду. Ошентип акырымдык менен ТМУга мүчө мамлекеттин лидерлери Түркия президентинин комплексинин алдына келе баштады. Аларды Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кортеждин алдынан тосуп алып жатты. Мевлют Чавушоглу президенттерди тосууда эч зериккен жок. Садыр Жапаровдун кортежи келгенче бир чыркеткенге үлгүрдү. Президент Садыр Жапаровду комплексинин ичинен Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган жылуу тосуп алды. Жыйын башталганча лидерлер күтүү залында чогулушууда. Ал арада өлкө башы Садыр Жапаровду жакында эле жолугушкан Венгриянын премьер-министри чыдамсыздык менен күтүп жаткандай президентти бекем кучактап учурашты. Бери жакта президент Садыр Жапаровду дагы бир кесиптеши күтүп жатат. Ал Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев өлкө башы менен бейфарамал жылуу маанайда пикир алышты. Мындай баарлашуу эки мамлекеттин бир тууган алакасын айгинелейт да, чынбы? Ошентип жыйынды баштоо убактысы да келди. Отурумга бет алган Садыр Жапаров менен ара жолдо ТМУнун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев дагы пикир алышканга үлгүрдү. Президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттер уюмунун жыйынында кризистик кырдаалды жамааттык эскертүү жана болжолдоо механизмин түзүү зарылчылыгын белгиледи. Бул өңүттө түрк тараптын өзгөчө кырдаалдар министрлери аркылуу Түрк мамлекеттери үчүн жарандык коргонуу механизмин түзүү демилгеси кубатталарын кошумчалады. Жер титирөөнүн алгачкы күндөрүнөн тартып, түрк мамлекеттеринен куткаруу топтору, тала ооруканалары, медицина кызматкерлери, техникалык жабдуулар жана гуманитардык жардамдар Түркиянын кырсыктан жапа чеккен аймактарына жөнөтүлдү. Кыргызстандагы Түркия элинин кайгысын өзүнүн кайгысындай кабыл алып, кырсыктын алгачкы күндөрүнөн тартып, жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуга күч аракетин жумшады. Каны бир, жаны бир, тарыхы менен тамыры бир түрк эли үчүн кыргыз эли канын азык, каруусун казык кылуудан кайра тартпады. Түрк мамлекеттери уюму кандай гана кырдаал жаралбатын биримдикте иш алып барганы менен өзгөчөлөнгөнү талашсыз. Кылың каргашысы болгон бул апат күчүбүз биримдикте экенин кайтадан далилдеди.
Кезінде Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоган түркиялык кайгыга батып оор күндөрдү кечирип турган маалда Бордош өлкөлөр ар тараптан колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. Zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ошентип ТМУнун кезексиз отуруму жыйынтыкталды. Биз Түркиянын өлкө башчысынан иш-чаранын жыйынтыгы тууралуу суроо салганга аракет кылдык. Бирок Эрдоган ашыкча сөз жок, баары жемиштүү деген таризде жооп берүүдөн карманды. Bir sorum var. Bugünkü zirvenin sonuçları nelerdir? Şimdi açıkladık sonuçları. Oradan bak. Tamam. Teşekkürler. Бул жыйын Кыргызстан үчүн өтө жемиштүү болду десек жаңылышпайбыз. Себеби ушул жылы Түрк инвестициялык фонду ачылып, анын өкүлчүлүгү Бишкекте ачылганы жатат. Эгер ал фонд иштеп баштаса дагы биз ойлоп атабыз ушундай өзгөчө кырдаал учурунда же болбосо соода саттыкты өнүктүрүү боюнча инвестициялар тартуу боюнча дагы ошол фонддун көп жардамы тиет. Ошондуктан мен ойлойт элем бүгүнкү болгон кезексиз Түрк мамлекеттер уюмунун саммити жогорку деңгээлде жана жакшы мындай көз карашта өттү. Белгилей кетели, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы товар жүгүртүү 26%га өскөн. Келечекте бул көрсөткүчтү 2 миллиард акш долларына жеткирүү максаты коюлууда. Акыркы 2020 жылдан баштап акыркы 3 жылы Түркия менен Кыргызстандын көп тараптуу эки тараптуу мамилесинде бир жаңы барак ачылды десем болот. Жаңы багыттар ачылды, көп багыттар. Эми ал багыттардын көп айтуудун деле мааниси жок деп ойлойм. Бирок азыр аны жалпы эле Кыргызстан калкы, жалпы эле түрк калкы көрүп атат го дейм. Ошол мамиленин эки тараптуу көп тараптуу мамиленин жаңы деңгээлге чыкканы ошо тилекке каршы ошо Түркиянын 10 областында болгон зилзалада дагы өзгөчө көрүндү. Чынында соңку 2 жылда Кыргыз-Түрк ымаласы бекемделип жатат. Муну Түркиянын Кыргызстандагы элчиси да ырастады. Kırgız-Türk ilişkileri son yıllarda mükemmel seviyede gelişiyor. Biz de bundan çok memnunuz. Түркия Кыргызстанга стратегиялык өнөктөш гана эмес, достук ымалада бекем. Кандай гана кырдаал жаралбасын, эки өлкө бири-бирин колдоп келет. Февраль айында Түркияда катталган зилзалада Кыргызстан 120 куткаруучу, 100 чакты боз үй, анан калса 40 тонна гум жардам жөнөткөн. Колдоо муну менен чектелбейт. Учурда Кыргыз тарап Бордош эли үчүн ачылган атайын эсепке каражат чогултууда. Анда азыр 100 миллион сомдон ашуун каражат топтолду. 17 март бул күнү Кыргыз элинин эсинде 2002 жылдагы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги катары калды. Бул күндөрү курман болгондорду эскерүү үчүн министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жогорку кеңештин төрагасы жана бир катар атка минерлер чогулду. Аксы окуясы дагы Кыргызстандын соңку тарыхында мамлекеттин келечегине таасирин тийгизген алгачкы саясий окуялардан өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгону талашсыз. Бүгүн Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта шаар тургундары жана дагы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ишембилик өткөрүп жатышат. Бул жолда бул жерде 2000ге жакын адам бар. Бир аздан соң президент Садыр Жапаров ушул жерге келет дагы ботаникалык бакты көрүп чыгып, бул жакка бак отургузары күтүлүүдө. 18 март бул күнү өлкө боюнча жалпы ишембилик өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Ал Эндер Гареев атындагы ботаникалык бакчада уюштурулган. Президент Садыр Жапаров алгач ботаникалык бактын абалын көрүп, аны оңдоп түзөө пландарына көңүл бурду. Азыр биз каерде турабыз? Каерде турабыз азыр? Азыр өйдө карай кетебиз. Ботаникалык бактын кейиштүү абалын көргөн президент Садыр Жапаров бул жайга өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Академияны алып келе калабыз керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин улантабыш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жанагы майда чүйдө жанагы коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүнүн өзүнө багып кетебиш керек да. Мындан ары президент Горький көчөсүндөгү ботаникалык бактын филиалына бет алды. Өлкө башчы ал жака барганча жетишип калалы деген шаар мэри жүгүргөн боюнча жөнөдү. Биз ара жолдо ат жалына казан асууга үлгөрдүк.
А бул ошондо президент жогоруда айтты го. Мындай этап менен жасап көрөлү деп жогоруда. Биринчи кайсыл этаптан башталат? Эми азыр жанагы Горький көчөсүндөгү 22 гектар жер бар. Шуну части да ошол парктан баштап жазайлары бар. Ошол парктан жасап, анан поэтапно бияка көчүш керек. Мамлекет башчы алгачкы этапта Горький көчөсүндө жайгашкан ботаникалык бактын филиалын реконструкциялоону тапшырды. Өлкө башчы ботаникалык бак бардыктарын жана Борбор каланын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин айтты. Бул ишембиликте мамлекет башчысы бак отургузду.